Доктор наук, профессор, акын, прозаик Санжар Бердибеков болмокчу. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы. Денсаулыктарыңыз жүрөбү? Жакшы, рахмат. Настроениеңиз каякта? Бардыгы жайында. Ойноп күлүп жарык маанайда, ушунда кулпурган жаздын кечинде ойноп күлүп, калгаткилериңиз аманбы? Жакшы. Урматтуу Санжар Бердибекович. Журналисттерге таң каламын. Мындай жүргөндө жөн эле сүйлөй беришет дагы, жанына келгенде 170 градуска бурулуп калат. Урматтуу Санжар Бердибекович, биз түз берүүдөбүз. Түз берүүдөбүз. Түзбү? Түз. Кышык-пышыгы жок. Ооба, программа барганда кандай болот? Программабыз башталган. Программабыз башталды? Ооба. Баштабай турбайлыбы кичине? Бираз серьезныйраак болуп калды. Мындай эфир башталгыча кичине жыртаңдашып алайлы да. Эфир башталды, Санжар Бердибекович. Мындай өзүңчө кандай экен? Урматтуу Санжар Бердибекович. Сиз тележурналистсизби сиз? Ооба. Эфир башталды, урматтуу. Кагазыңызды кыргытып ийинби? Таппай каласыз. Урматтуу Санжар Бердибекович, биз түз эфирдебиз. Эфир башталды. Эфир башталды. Эфир башталды. Эфир башталды. Тамаша карындаш. Мына кичине мындай эфир башталгыч жакта разминка кылып алайын деп. Серьезный турайынбы? Серьезный болуп туруп, эл менен учурашып койсоңуз. Ушундай серьезный? Ооба. Түз карайынбы? Ооба, биз түз берүүдөбүз, тегерек столдо кеңиз элдер менен учурашып койсоңуз. Азыр мени элдер көрүп атабы? Көрүп атышат. Башталды уже. Башталган. Серьезныйраак турайын кичине. Азыр көрүп атышат. Камераларга түз карап сүйлөй бериңиз. Түз караппы? Ар жакта экен го камералар. Бар жагына түз. Камера турат, ошого карап сүйлөй берсеңиз. Мени көрүп атасыздарбы? Көрүнбөй атсам антеннаны бер жака буруп коюңуздар. Сонда даана көрүнөт. Урматтуу Санжар Бердибекович. Телевизорго жакыныраак отуруңуздар. Мен өзүм боюнча атсам профессор, доктор наук, академик, убактылуу саясатчы. Акын. Акындыкты айтыш керек биринчи. Ооба. Эми урматтуу Санжар Бердибекович. Булар жаман жалганчы болот экен. Тоголок стол деп чакырбадыңар беле? Тоголо эмес, 4 буштук стол дагы жок. Кеңиз анда элдер менен учурашпасак. Мындай эмне суроолор болсо кайрылгыла, мен мындай элиме жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин мейманыбызда акын, убактылуу саясатчы, доктор наук, профессор Санжар Бердибеков болмокчу. Эгерде биздин мейманыбызга болгон кызыктуу сурооңуздар болсо, 66 67 80 жана 10 20 30 40 кыска номерине СМС билдириңиздерди жөнөтсөңүздөр болот. Бардык суроолоруңуздарга Санжар Бердибекович өзү түз эфирде жооп бермекчи. Көп сүйлөбөй, токот эрежени бериңиз. Анда эмесе, урматтуу Санжар Бердибекович, акындык өнөрүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Мени элдин баары тааныйт. Мени кайсыл жерден көрбөсүн, баягы бир чийбес акын келатат дейт. Бир чийбес, эмне үчүн бир чийбес? Мен элдерге окшоп жазып отурбайм мен. Уручка калем кармаган акын эмесмин мен. Мен ушундай көзүмө көрүнгөндү эле уйкаштырып, чапташтырып туруп эле ушундайынан эле соктура берем. Ошон үчүн мени бир чийбес деп коюшат. Бир айткан сөзүмдү экинчи кайталабаймын. Эмне себептен дебейсиңби? Эмне себептен? Мен андай былжыраткан, башымды оорткан сөздөргө башымды занят кылгым келбейт. Мээмди недоступен кылгым келбейт мен. Түшүнүктүү, анда ырларыңыздан окуй кетсеңиз, 1-2 куплет. Акындар боюнча, мындай салт боюнча мен элдерге бир куплет ырымды окуп берейин. Буларды жакшылап угуш керек. Буларда бар жок нерсе бар. Ушу элдерден алып, көйгөйлүү турмуштардан алып жазгамын. Жайыкта соккон шамалдай канча кыз жүрөт эр албай. Соттун аты Камалбай, Рахман жүрөт Камалбай. Алдыңан чыкса bir топоз,
Algırıp gelem savizdey. Karışkırdan korkasın mı? Au! Başına tiyse bir çırpık. Sen emine olasın, kaymak yesen toyasın. Sen emine olasın, kaymak yesen toyasın. Ырыңызга түшүнбөй калдым. Düşüngenler kol cevap atmayın. Түшүнбөй калдым. Menin bir kuplet ırıma düşünüş için karındaşım. Bravissimo lamitu gamgamzi. İtalya spagetti kitapların jıyıntıkta okup, Tibet'ti izildep, bolgon meğindeki oydu top, Shakespeare, Şekseki var bile? Жок. Şekseki yok mu? Жок да шексеки деген. Biz jakta bardı o, şonu koşup aldım bile. Şulardan bar жоғын жıyıntıkta okuş gerek. Men özüme bir daha akındı teňebeymen. Өзүңүзгө кайсы акынды теңиңиз? Hiç kimdi teňebey. Эмне үчүн? Menin küçüme, menin daremetime jetiş üçün köp işleş gerek. Birok Beethoven teoriyası boyunca izobrazitelno относительно bar жоқ dizildep gelip Leonardo DiCaprio da mağa jetpeyt. Da Vinci da mağa jetpeyt. Nostradamus da jetpeyt. Van Gogh. Oşoğa sen meň jetebi? Şular жақсы hareket kılsa mağa jetişim mümkün. Рахмат, урматтуу Санжар Бердибекович, суроолоруңуз аябай кызыктуу болуп атат. Бизге СМС билдирүүлөр дагы келип атат. Ал эми өзүңүз медицина жаатында да айта кетсеңиз. Medisina degen bul öte tatal nerse. O televizor görücülörgө aytıp koyayım ben. Medisina degen bu gevurkiler bilip bilbeyle ar nerseni söyleyiverişen. Buna misal üçün menin medisinamda oğrulu, özünün oğrusun özü bilbey vraç bile turgan bolsa, al oğru nervologicheski oğru dep atalat. Eğer de özü dağı bilip vraç dağı bilgen oğru bolsa, al oğru hirurgicheski oğru dep atalat. Eğer de oğrulu özünün oğrusun özü bilip vraç bilbegen oğru bolsa, al oğru terapevticheski oğru dep atalat. Eğer de ayal menen erkek çok oğrup kalsa, teң, al oru ginekologicheski oru dep atalat. Mına şunday. Түшүнүктүү. Анда урматтуу Санжар байке, өзүңүзгө ошол ооруларга деген кандай дарыларга элдерге сунуш кылат элеңиз, кайсы жерден дарыларды алса болот ошо? Мен көбүнчө койдун майын колдоном. Кадимки койдун майынбы? Кадимки койдун майы миңдин бири. Илгери ата бабаларыбыз ысык суук дегенле оору менен ооруган. Koydun mayın sıypanı bile jakşı olup gelişken. Koydun mayından ötken darı çok azı. Biz oşan ulantıp koldanışımız gerek. Men daregimde aytıp koyayın ellerine. Oşo kaysı jerden alsak bolot bizdin dareg mına Oş şarındagı Kırgızstan köçösü menen ketip atkanda Zaynabidinge burulganda oң tarafta Aynura degen apteka var. İçine girsen kapkara Aynura degen kız işteyt. Familiyası Salaheddinova. Oşol kız menen jakşına süйлöş gerek. Süйлöşkөндөн Aynura menen süйлöşkөндөн keyin özüle sıypa beret koydum mayın. Birinci oçirette gindike sıypaş gerek. Gindiğin var mı? Eldin barında ele var da gindik. Oşol gindikti koydum mayın ısıtıp gindiktin çekesine ayavay tegeretip kızıganda teşigine bir sayış gerek. Sen gör men gör jakşı bolup кетесиң. Түшүнүктүү. Урматтуу Санжар Бердибекович, рахмат сизге. Эми биздин ошо көрөрмандардан да, ошо залдан да сизге суроо бар экен. Суроо болсо бериңиздер. Мен жооп бергенге даярмын. Кимде суроо бар? Туруп ордуңа капкара болбой туруп бергин. Ne сурооң бар? Каяктан? Колуңу? Anam ne oldu? Kolunu marşıkadan tuşup atıp eşigine kıpçıp aldın mı? Başını ile kımçıp alıp attır senin.
Эмне кандай чара колдонсо болот дейт, колун маршруткага кылып алыптыр. Эми буну айтканымдын себеби бул жакшы суроо болду. Азыр Кыргызстанда эң көйгөйлүү, орчундуу маселелердин бири ушул. Кыпчылмай. Качанга чейин кыпчылып жашайбыз туугандар. Качан карасаң элдин баары кыпчып жүргөн. Ушул маселеден чыгышыбыз керек. Эми сен инем мындай кыласың, Айнура деген аптеканы табасың. Айнурадан койдун майын аласың. Баягы койдун майын жакшы ысытып туруп, ошол маршрутканы таап туруп, эшигине сыйпап коюшуң керек да. Жакшы болуп кетет ошол. Маршрутканын эшигинеби? Ана тешигине сыйпамак беле. Эшикке сыйпаш керек. Каерге кымчыдың ошол жерге. Ошондо айыгып кетет, э? Ошондо жакшы болуп, эшик ооруп калат да, кол оорубай калат да. Рахмат. Урматтуу Санжар Бердибекович, бизге СМС түрүндө да 10, 20, 30, 40 сандарына келген СМС билдирүү бар экен. Сизге суроо экен. Орус тилинде жооп бере бересизби? Бола берет. Мен түрк, немис, ар түрдүү тилде билем. Анда угуп туруңуз. В 2005 году 24 марта и 2010 году 7 апреля в Кыргызстане произошел большой переворот, то есть революция. Ваше мнение, пожалуйста. Ого. Очень трудный вопрос. Несколько времени назначается? Единица высокого беспредел. 60 тыйынов. На Токтогульский ГЭС вода нету. Вот причина вдвоем президента. Существительный назначается Любовь Викторовна Крёв. Вот так я слушаю вас. Ты где, я где? Я дерзкий, тоже Сталин дерзкий. На Черный Айнура есть аптека. Баранские масла. Вот мое мнение. Урматтуу Санжар Бердибекович, сиздин тилиңизге орус тилдүүлөр да түшүнбөй калды окшойт сиздин жообуңузгачы. Кандай? Орус тилдүүлөр да түшүнбөй калды сиздин жообуңузга, менин оюмча. Не каждый локальный индивидуум не вправе игнорировать тенденция диалектического материализма, рахманизма, абдылдаизма, жамбыл-лизгинка. Эми түшүндүңөрбү? Жок. Урматтуу Санжар Бердибекович, кыргызча эле түшүндүрүп бербейсизби? Мен түшүнө албай койдум. Биздин телегөрүүчүлөр да түшүнө албай атат окшойт да. 21-кылымдын экономикалык, социалдык прогрессин, маданияттагы өсүү регрессиясын түшүнбөсөңүздөр, менин сөзүмө эч качан түшүнбөйсүздөр. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин тегерек стөл Сен сөздөрүмө ушундай гангир баш болуп калдың окшойт, я. Кечиресиздер, урматтуу биздин телегөрүүчүлөр, ыңгайсыз суроолор телеберүүбүздө соңуна келип жетип калды окшойт да. Болду, суроо түгөндү. Ооба, эми сизге урматтуу Санжар Бердибекович, биздин кыргыз элибизге болгон өзүңүздүн эркин сөзүңүз, келиңиз кыргыз элине болгон Мен элиме биринчиден ден соолук каалайм. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Кыргыз элибиз тынч болсун, Кудай колдосун, бири-бирибизди сыйлайлы, жакшы көрөлү, жаштар карыларды ойлойлу, ынтымакта бололу, бирге болуп, бирге жирип, бир болуп жүрө берели. Мен бул сөз менен чектелбей, бир жакшы ыр жаздым.